Нарындагы ардагер асмандан түшкөн ташты сактап жатат. Нарын шаарынын тургуну Кыдык Жуманов мындан 16 жыл мурун токойчулар менен бирге Нарындын Эчки башы айылындагы Кичи Каражырга тилкесине барганда жерге метеорит түшкөнүнө күбө болгон. Токойчулар менен отурганда асмандан жылдыздай болгон зат түшүп келе жатат. Аябай таң калдык. Анан эле тоонун түбүнө түштү. Ал жерге барсам ушул таш экен. Унаага салып алгам. Үйдөгү балкондо эле турган. Аялым ыргытып салалы дегенде таш изилдөөчү Бакытка бергем, дейт ал. Отставкадагы полковник Бакыт Асакеев көп убакыттан бери таштардын түрлөрүн чогултуп, аларды изилдеп келет. Ал кошунасынан өзгөчө таш алып, аны изилдеп чыккан. Мен хобби катары таш чогултам. Кыдык байке, менде бир таш бар эле, таап алдым деп жүргөн. Кийин аны алып келип берди. Ташты көргөндө эле кызыктым. Чынында эле метеорит экен. Жерге түшкөндө тийген жери жалпайып, кыйшайып да кетиптир. Кичинекей болбогон затты деле метеорит деп жаза беришет. Бул чыныгы метеорит. Бул ташты катып жата бергенде эмне кылам? Эл деле билсин деп социалдык тармакка чыгарып койдум. Бул жерде мактана турчу эч нерсе жок. Пикир калтыргандардын арасынан кымбат турат, сатса болот дегендер болду. Мен кыргыздын бир нерсесин сатайын деген оюм жок. Ачык айтканда биз саткындарга кирбейбиз. Таштагы өзүбүздө турса экен дейбиз. Кыргыздын байлыгы Кудайым берген жер. Ушунча сонун жерди гүлдөтө албай жатканыбызга ичибиз күйүп, намыстанып, патриот катары сөзүбүздү айтып жүргөн адамбыз. Ошол себептен бул ташты эч качан эч жака сатпайм. $1 миллион берсе дагы сатайын деген оюм жок, дейт Бакыт Асакеев.